Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бириккен дүйнөлүк күрөш уюму Айсулуу Тыныбекованы апрель айынын мыктысы деп тапты. Тыныбекова Сакура Мотокиден өтүп ага каршы чабуулдардын жыйынтыгында Азия чемпионатында финалда аны 9-6 менен жеңип алды деп айтылат Бириккен дүйнөлүк күрөш уюмунун маалыматында. Грек-рим күрөшүнөн апрелдин мыктысы деп Бишкекте өткөн Азия чемпионатында финалда Акчол Махмудовду утуп алган жапон балбан Нао Кусака аталды. Өткөн отчеттук мезгил аралыгында Олимп оюндарына Европада, Азияда лицензиялык мелдештер өткөн. Алардын бири Бишкекте болду. Айсулуу Тыныбекова Бишкектеги соңку 6 медаль менен Азиянын 6 жолку чемпиону болду. Былтыр 22 сентябрда Белградда өткөн дүйнө чемпионатында 3-чү ирет дүйнөнүн мыктысы болгон. Быйыл Парижде өтө турган Олимп оюндарында ал баш байгеге татыктуу талапкерлердин бири. Ушул тапта Кыргызстанда Париж оюндарына 9 лицензия бар. 19-21 апрелде Бишкекте өткөн Олимпиада оюндарына жолдомо бере турган Азиянын лицензиялык мелдешинин акыркы күнүндө балбан Амантур Исмаилов лицензия уткан. Балбандар Бекзат Алмазбек уулу Эрназар Акматалиев жана кыз келиндер күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова жолдомого ээ болушту. Былтыр грек-рим күрөшүнөн Жоламан Шашрембеков, Акчол Махмудов, кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы Айсулуу Тыныбекова Олимпиадага жолдомо алган. Андан тышкары сууда сүзүүчү Денис Петрашов да Жапонияда өткөн дүйнө чемпионатында Олимпиадага катышууга укук алган. Урматтуу мекендеш, ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомин тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомин тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Эл акыны жолоочу Рыспаевдин сөөгү аларча көрсөтүүнүндө коюлду. 2-майда Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу жана сатирик жолоочу Рыспаевди акыркы сапарга узатуу зыйнат өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов баштаган акындын замандаштары, калемдештери, маданият тармагынын өкүлдөрү, үй бүлөсү жана жакындары катышкан. Эскерүүдө сөз сүйлөгөндөр жолоочу Рыспаевди мекенчил, ойдогусун түз таамай айткан куйкум сөздүү адам катары эскеришкен. Акынын сөөгү аларча көрсөтүүнүнө коюлду. Жолоочу Рыспаев 30 апрелде 75 жашында дүйнөдөн кайткан. Ал 1949-жылы 25 июндагы Ысык-Көл облусунун Түп районунун Жылыбулак айылында туулган. Орто мектепти аяктагандан кийин Фрунзе шаарындагы машина куруу заводунда жумушчу болуп иштөө менен бирге 1974-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин сырттан окуп бүтүргөн. Чыгармачылык жолун 1975-жылдан тарта Кыргыз телерадио берүү компаниясында редактор болуп баштаган. 1988-жылдан баштап СССР жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. Бир катар аңгемелердин, сатиралык чыгармалардын жана обондуу ырлардын автору. 2012-жылы Азаттыкта сатиралык «Тамаша эмес» деген бир нече видео берүү даярдаган. Сузак Манас айтуу иш-чарасында портер жүрүп кетип 30 бала жабыркады. 2-майда болжол менен саат 13:30 чамасында Жалал Абад облусунун Сузак районунда Манас айтуу иш-чарасы учурунда окуучуларды портер коюп кетти. 30 бала жабыр тартты. 8-и жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды, 3-өнүн абалы оор экени айтылууда. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жабыркагандардын жашы 9-16 жашта. Учурда Сузак аймактык ооруканасына 3 бала, Октябрь жалпы дарыгерлик практика борборуна 8 бала жаткырылды. Абалдары орто экени кабарланды. Калган 11 балага жеринен жардам көрсөтүлүп, амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Бул окуя министр Алымкадыр Бейшеналиевдин жеке көзөмөлүндө. Тийиштүү бардык жетекчилерге сапаттуу медициналык жардам берүү, ошону менен бирге керектелүүчү дары-дармек жана медициналык буюмдар менен камсыз кылууну тапшырды деп айтылат маалыматта.
Сузак милициясы бул окуя боюнча маалымат таратып, Hyundai Porter үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп койгон жеринен иш-чара өтүп жаткан учурда кокусунан жылып кетип окуучуларды тебелеп кеткенин билдирди. Милиция алдын ала текшерүү иштерин баштады. Ушул күндөр ар кайсы аймактарда жүздөгөн окуучулардын катышуусунда жапырт манас айтуу иш-чаралары уюштурулуп жаткан. Акылбек Жапаров Өзбекстанга барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Өзбекстанга барды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Жапаровду Ташкент шаарындагы Ислам Каримов атындагы эл аралык аэропортунан Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алган. Министрлер кабинетинин төрагасы жумушчу сапарын алкагында Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташуу боюнча биргелешкен өкмөттөр аралык комиссиянын 11-жыйынына, ошондой эле эл аралык 3-инвестициялык форумга катышат. Мындан тышкары энергетика курулуш компанияларынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр өтөөрү айтылды. Kumtor Gold Company жабык акционердик коому Кыргызстандагы эле эмес, дүйнөдөгү ири ишканалардын бири. Өндүрүштүк жана чарбалык муктаждыктары үчүн компания жыл сайын жүздөгөн ата мекендик жана чет өлкөлүк товар жеткирүүчүлөр жана кызмат көрсөтүүчүлөр менен тыгыз кызматташып келет. Kumtor өндүрүштү үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн дүйнөнүн 33 өлкөсүнөн ар кандай тармактагы жүздөгөн компаниялар менен иштешет. Кеңсе буюмдарынан тартып, татаал жабдыктар, тетиктер, химиялык реагенттер, тамак аш азыктарына чейинки заттар менен өз убагында камсыздоо ишкананын ишмердүүлүгүнүн эң маанилүү бөлүгү. 2022 жылы Kumtor мамлекет ээлигине өткөндөн бери жыл сайын жергиликтүү сатып алуулардын саны өсүүдө. Бул багытта президент Садыр Жапаров тарабынан конкреттүү милдеттер коюлуп, ишкана жетекчилиги жергиликтүү өндүрүшчүлөргө жана кызмат көрсөтүүчүлөргө артыкчылык берген жаңы стратегия кабыл алган. 2023 жылга карата Kumtor Gold Company'нин ички сатып алуулардагы үлүшү 39%га жетти. 2022 жылы бул көрсөткүч 24%, ал эми 2021 жылы болгону 16%ды түзгөн. Көрүнүп тургандай, Kumtor жылдан жылга өз ишмердүүлүгүндө кыргызстандык ишканаларга басым жасай баштады. Ата мекендик өндүрүүчүлөргө ишеним артуу менен жергиликтүү бизнести колдоого, кошумча жумушчу орундарын түзүүгө, салыктык чегерүүлөрдүн көлөмүн өстүрүүгө өбөлгө түзүлүүдө. На сегодня наши закупки жергиликтүү өндүрүүчүлөр, ишкерлер менен максималдуу түрдө иштешүүгө багыт алды. Бүгүнкү күндө ата мекендик ишканалар менен болгон кызматташтыгыбыз 39%га жетти. Биз үчүн бул чек эмес, бул багытта тынымсыз алдыга жылып жатабыз, өнөктөштүккө чакырып жатабыз. Ошондой эле тамак аш, курулуш материалдарды сатып алууда, IT технологияларын колдонууда, илимий изилдөө иштеринде мамлекеттик мекемелерге, кыргызстандык ишканаларга басым жасалууда. Мындан ары жергиликтүү бизнеске дайым артыкчылык берилет. Бүгүнкү күндө Kumtor жайында бир вактада 2000ге жакын адам эмгектенет. Алардын тамак ашы, атайын кийимдери, жеке коргонуу каражаттары толугу менен кыргызстандык ишканалар тарабынан камсыздалат. Мындан тышкары, ар кандай кызматтарды көрсөткөн подряддык уюмдардын дээрлик бардыгы биздин өлкөдөн. Бул мына Kumtor эми биринчиден мамлекетке пайдасы келип атат. Экинчиден мына биз өзүбүздүн мына жергиликтүү жарандарыбызга, бизнеске, инвестициялык климатка, ошондой эле биздин улуттук компанияларга шарт түзүп атабыз. Үчүнчүдөн түздөн-түз салыктар. Бул мына мисалы Kumtor өзүнүн салыктарды төлөйт. Ошол компаниялар утуп алган алар салыктарды төлөйт да. Ошондой эле жумуш менен камсыз кылат. Бир топ биздин жарандарыбызды. Мен оюмча бул абдан жакшы көрүнүш. Негизи эле компания акыркы 2 жылдан бери каражаттарды сарамжалдуу пайдалануу, ашыкча чыгымдарды кыскартуу боюнча олуттуу аракеттер жасалууда. Былтыр 2023 жылы Kumtor Gold Company сатып алууларда өндүрүүчүлөр менен ортомчуларсыз түз келишим түзүү жана кошумча жеңилдиктерди алуу аркылуу 15 миллион 86 миң 585 АКШ долларын үнөмдөөгө жетишкен. Ошондой эле запастагы заттарды туура пайдалануудан 6 миллион 485 миң 204 АКШ долларын үнөмдөдү. Жергиликтүү ишканалар менен кызматташуу Kumtor үчүн өзгөчө мааниге ээ. Жакынкы келечекте кыргызстандык ишканалар менен болгон кызматташтыкты мындан да жогору деңгээлге жеткирүү ниети бар. Өз элим ушу сиздердин жардамыңыздарга да муктаж болуп отурабыз. Ушу Малика кызыбызга сиздердин жардамыңыздарды аябайт деп үмүттөнөбүз. Жардам кылып коюңуздарчы деп өтүнөбүз. Россия мамлекетине дагы ушу iyul айында бармакпыз. Ошого чейин буга чейинки чогулган аманаттарыңыздарды
алып атабыз. Сіздерге Алла разы болсын, чоң рахмат. Ушу кызыбыздын жардам айыгып кетишине себеп жооп коюңуздар деп, дуа кылып коюңуздар деп өтүнөбүз. Дагы ушу 1 миллион 200 миңдей каражат жетпей турат. Ушу биздин реквизиттер Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Жалал Абад Нарын дарыясына түшүп кеткен киши изделүүдө. Жалал Абад Нарын дарыясына түшүп кеткен киши изделип жатканын Өзгөчө Кырдаал министрлигинен кабарлашты. Агалайык 61 жаштагы эркек киши Аксынын Үч Коргон айыл аймагынын Кызжар айылында жоголгон. Издөө иштеринин жалпы 12 куткаруучу, 2 милиционер жана жергиликтүү тургундар тартылганы айтылды. Учурда издөө иштери улантылууда. Кемпир Абад иши абактагылар атайын прокурорго кайрылышты. Кемпир Абад ишине байланыштуу камакта жаткандар номер 1 тергөө абагынын жана жаза аткаруу кызматынын кызматчыларынын аракеттерине байланыштуу атайын прокурорго кайрылуу жолдошту. Абактагы 9 киши кол койгон кайрылуу айыпталуучулардын бири Равшан Жээнбековдун Фейсбуктагы баракчасына жайгаштырылды. Катта Кемпир Абадты коргоо кылмыш эмес деген футболкаларын аталган мекеменин кызматкерлери тартып алган жазылган. Ушуга байланыштуу мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүүнү суранышкан. Биз жокто камерага кирип алып кетишкен, кээ бирлердин күч менен тартып алышкан, ал эми кээ бирлерден кийип турган жерден басмырлап чечип алышты. Мыйзамга ылайык кийим жогоруда айтылган жазуу менен тыюу салынган буюмдарга кирбейт. Ушуга байланыштуу бизге басым жасаган, мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүүңүздү суранабыз деп айтылат билдирүүдө. Жаза аткаруу кызматы бул кайрылуу тууралуу комментарий бере элек кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022-жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 9 киши тергөө абагында калды, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыгышты. Кемпир Абад иши 2023-жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашуун грифин койгон. Милицияларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликтүү күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттаган, соттук жараяндар жабык өтүүдө. Айыпталып жаткандар аны ачык өткөрүү талабын коюп келишет. Караколдогу мал базар 18-майда жабылат. Облустун борбору болгон Каракол шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында 18-майдан баштап Каракол шаарында Валиханов 2-1 дарегинде жайгашкан мал базар жабылып, жаңырык жакка жылат. Бул тууралуу президенттин Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашты. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жуншалиев борборду кыдырды. Мэри Айбек Жуншалиев көйгөйлүү маселелер боюнча текшерүүгө чыкты. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирет. Текшерүү маалында төмөнкү маселелерге артыкчылык менен көңүл буруу зарылчылыгы белгиленди. Жолдогу чуңкурларды оңдоо, борборду көрктөндүрүү, Бишкектин жашыл фонун жакшыртуу, жөө жүргүнчүлөр үчүн коопсуздукту күчөтүү сындуу жана башка маселелер. Ошондой эле жашыл аймакка курулган жана архитектуралык талаптарга жооп бербеген бир нече объект аныкталды. Кала башчысы көп кабаттуу үйлөргө жанаша салынган дүкөн күркөлөр аймакта тазалыкты жана тартипти сактабай жатканын белгиледи. Борбордогу 4 районунун акимине жана муниципалдык инспекцияга мындай көрүнүштөргө Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык чара көрүү тапшырылды. Айбек Жунушалиев жөө жүргүнчүлөр өтүүчү диагонал өтмөктү да текшерди. Тиешелүү кызматтарга бул жол белгисинин аты жалуулугуна талдоо жүргүзүү тапшырылды. Пилоттук долбоорду ийгиликтүү ишке ашуунун жыйынтыгы боюнча өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу үчүн борбор калаанын көпчүлүк бөлүгүндө ушундай белгилерди коюуну улантуу милдети коюлганы белгиленди. Шавкат Мирзиёев Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу башталганын айтты. Чет элдик өнөктөштөр менен биргеликте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жана Өзбекстан, Афганистан, Пакистан темир жолдорун куруу боюнча алдын ала иштер башталды. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 3-чү Ташкент эл аралык инвестициялык форумунда сүйлөгөн сөзүндө айтканын кабар агенттигинин кабарчысы окуя болгон жерден билдирген. Анын пикиринде бул стратегиялык долбоорлор аймактагы экономикалык кырдаалды толугу менен өзгөртүп, борбордогу Азиянын түндүк менен түштүктү, чыгыш менен батышты бириктирген глобалдык транзиттик борборго айланат. Өзбекстан инвесторлорду жана эл аралык уюмдарды улуу жибек жолун заманбап негизде калыбына келтирүү боюнча бул ири аймактык долбоорлорго катышууга чакырат, деди өзбек лидери. Эске сала кетсек, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол магистралы Кытай менен Өзбекстандын темир жолдорун Кыргызстандын аймак аркылуу бириктирип, андан ары Түркмөнстан, Иран жана Түркия аркылуу жаңы жибек жолунун транспорт системасынын бир бөлүгү катары Европа темир жол тармагына туташтыруу үчүн таанылган 454 чакырымдык темир жол. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров элдик курултайда темир жолдун курулушу 2024-жылы башталарын айткан.